Достор, мен Ченду шаарындамын. Бул жака турист аябай көп келет экен. Мисалы ушул паркка бир күндүн ичинде 300 миңдей турист келет экен. Билеттин баасы 750 сомдон экен, кыргыз сомун алганда. Панда ушул камыш менен азыктанат экен, ошон үчүн буга аябай артыкчылык берилет экен ушул. 20 градустан ашык ысык боло турган жерде мынтип суук жайга алынып киргизилет экен. Панданы туудуруу боюнча, панданы көбөйтүү боюнча, алардын тамагын изилдеген, алардын өнөрүн изилдеген, алардын сөөгүн, терисин, жүнүн, кыскасы бүт органдарын изилдеген профессорлор, академиктер бар экен. Анан мен кээде азыр ошол маалыматтарды отуруп ойлоп калам. Бизде өзүбүздүн аялдарыбызга дагы мисалы төрөтканаларда мынчалык шарт түзүлбөсө керек деп. Достор, Нуркелди курулуш компаниясы Жалал Абад шаарында бир эле учурда 3 турак жай комплексинин курулушун бирдей куруп баратат. Бирөөсү мисалы Эверест элиталык турак жай комплекси. Мунун жеринин документи, курулушунун документи бардыгы бүткөн, бардыгы бар. Курулуш болуп атат. Андан сырткары Аленур 2 жана Аленур 3 турак жай комплексинде дагы маселе ушундай. Эми Аленур 1 турак жай комплекси бүтүп өз убагында адамдарга тек паспорты берилип, азыр адамдар жашап атышат. Бардыгыңыздарга үй кут болсун, насип кылсын. Бар болуңуздар. Достор, мен Ченду шаарындамын. Ченду тууралуу силерге толугураак айтып бергенге аракет кыламын. Себеби айтып бергенге аябай көп жакшы жактары бар экен. Мен Кытайды мынчалык мага жагып калат деп ойлогон эмесмин. Себеби буга чейин өзүм келип көргөнгө чейин Кытай жөнүндө аябай көп терс маалыматтарды укканмын. Азыр эми мисалы мен келген жер бул жанагы кунг-фу панда деп билебиз, мультфильмдерден улам. Ошол панданын паркына келдик. Бул жерде 1987 жылы ушул парк негизделген экен. Андан бери дүйнөнүн эң мыкты парктар арасындагы бир нече сыйлыктарын алыптыр. Бир 70тен ашык илимий ачылыштарды жасашыптыр ушул жерде. Парктын кооздугуна сөз жок. Шаардын кооздугу ушул парктан калышпайт экен. Бирок шаар тууралуу шаардын өзүнө барганда айтып берем. Бирок мынаны карабайсыздарбы эми? Дарактын канча түрү бар, өсүмдүктүн канча түрү бар. Мен аябай толкунданып атам, аябай жакты. Мен мынчалык ушул Кытай мага ушунчалык жагат деп эч ойлогон эмесмин. Чендудай жашыл шаарды мен керек болсо Европадан дагы көргөн эмесмин. Мисалы мындай да, Европа бул токойду бузуп, же болбосо токойдун ичине жайгашкан шаар. Дүйнөдө андай шаарлар аз эле болот. Бирок мисалы ушул булар токойду өздөрү жасады го деп ойлойм да. Ушунчалык сонун экен. Жашыңыз жетилген сайын тишиңиз кетилет. Кетилген тишти дароо калыбына келтирбесеңиз эрте картаясыз. Ошондуктан Орусияда эмгектенген боордошторго Ваш стоматолог клиникасын сунуштайбыз. Ваш стоматолог клиникасында сизди мыкты адистер дарылайт, сапаттуу тейлешет, сылык мамиле кылышат. Иштин сапатына кепилдик берилет. Дороге Москва шаары, бульвар Рокоссовский метросу, Открытое шоссе көчөсү 14. Байланыш телефондору +7 926 353 32 96, +7 917 584 82 04. Унутпаңыздар, тиши тегиздин иши тегиз. Басканча өзүм көргөн нерсени сиздерге дагы көрсөтүп кете берейин. Мына жерде камыш окшойт, бирок талга окшош камыш экен. Бул тал менен аргындаштырылган камыш бу. Биздин мажүрүм талга окшоп кетет экен. Эми негизи бул шаар Кытайдагы эң калкынын саны көп шаар экен. Аябай бат өсүп атыптыр. Ченду бул Кытайдын финансылык, каржылык шаары деп эсептелет экен. Бул жака турист аябай көп келет экен. Мисалы ушул паркка бир күндүн ичинде 300 миңдей турист келет экен. Билеттин баасы 750 сомдон экен, кыргыз сомун алганда. Бул жака ушул жергиликтүү туристтерден сырткары кадимки биз сыяктуу мисалы же Европа башка өлкөлөрдөн, мындай чет өлкөлөрдөн дагы туристтер абдан көп келишет экен. Бул жерде суу көп мен байкаган жокмун, бирок суу десем сууну деле көрбөйм. Бирок аябай жакшыл экен.
мисалы мынага окшогондорду аябай жакшы кылышыптыр. Сонун чечим болуптур. Бизде мисалы мен Ошко салыштыра беремин көбүнчө. Ошко салыштырганда мисалы Ошто кандай болот? Ошто паркты бузуп, ошону бетон менен бир оңдоп түзөп бирдеме кылып атышат да. А мен айтат элем да, ушул бетондобой эле койсо депчи. Тескерисинче жөн эле койсо, ушул мындай эле бир нерселер менен калтырып койсо жакшы болот эле. Так. Мисалы мынага окшогон нерсени биз эч качан кылбайбыз. Ушуну жейлейбиз. Бирок дал ушул нерсе аябай сонун болот экен, мисалы мындан караңыздар. Кадимки эле ири-бири жыгачтарды алып ушудан тосма жасап коюптур. Аябай табигый, аябай колориттүү көрүнөт экен. Мына. Бул жагы ушундай камыштан мындай кылып, камыш ушул жолду мындай алганда тротуарды курчап турат экен, кучактап турат экен, тим эле зонтиктей болуп жаап турат экен күндөн. Бул камыштардын дагы бир жакшы жери бул панданын тамагы экен. Панда ушул камыш менен азыктанат экен, ошон үчүн буга аябай артыкчылык берилет экен ушул камыштарга. Кече мен айттым, азыр Ченду шаарында 30 градус ысык болуп атыптыр. Панда 20 градустан ашык ысык боло турган жерде мынтип суук жайга алынып киргизилет экен. Азыр монда уктап жатат. Терезенин ичинен мен көрсөтө алып атамбы же көрүнбөй атабы? Тетигинде уктап жатат. Мына панда жатат. Мына. Себеби өтө ысыкта бул өзүн аябай начар сезет экен, өлүп калышы мүмкүн экен. Ошон үчүн муну ушинтип суугураак атайын муздатылган жайга алып киришет экен. Өзү ушундай парктар тууралуу илимди илимий тил менен айтканда дендрология деп коет. Дендрология бул ушул парктар тууралуу илим. Анан бизде ушул дендрологияны, ушул паркты, жашыл бир аянттарды, жашыл өсүмдүктөрдү баалоо жагынан аябай сабатсызбыз, аябай бир кенебестик менен мамиле кылабыз ушул парктарга. Анан мисалы Союз учурунда, мисалы айта турган болсом, Союз учурунда Ошто ботаникалык бак курулган. Токтогул паркы менен Навай паркынын ортосуна. Анан ошол парктарды, парктын ортосундагы ошол ботаникалык бакты Атамбаев бузуп, өзүнүн күйөө баласына жанагы футболдук клубту, футболдук аянтчаны куруп берген да. Эми футбол аянтчасын шаардын сыртына деле, тоого деле, башка жерге деле, бир сайга деле тегиздеп алып кура берсе болот да. Жок, ошол шаардын борборунда турган паркты бузуп, анан жанагынтип футбол аянтчасын куруп берди да. Мен ушуга окшогон нерселерди көргөндө бул акмакпы дейм да, эмнеге ушундай деп ойлоп кетем мен. Бул Ченду шаарында азыр биз турган паркта 200дөй панда бар экен. 200дөн ашыгыраак экен. Андан сырткары ушул Сичуан деп коет экен, ушул Сичуан провинциясында жалпысынан бир 2000дей панда бар экен. Негизи Кытай боюнча, жалпы Кытай боюнча 3000дей панда бар экен. Анан Кытайда бул аябай катуу коргоого алынган, мындай алганда номер 1 орундагы коргоодо турган жаныбар экен азыр. Анан бул жерде ушунчалык пандаларга катуу шарт түзүлүптүр. Булардын өзүнүн ошол пандалардын чөйрөт үйү бар экен, өздөрүнүн ооруканасы бар экен, өздөрүнүн буларды караганга адистешкен мындай топ бар экен. И алардын арасында профессор, академиктер бар экен, ушул панданы кароо боюнча, панданы туудуруу боюнча, панданы көбөйтүү боюнча, алардын тамагын изилдеген, алардын өнөрүн изилдеген, алардын сөөгүн, терисин, жүнүн, кыскасы бүт органдарын изилдеген профессорлор, академиктер бар экен. Анан мен кээде азыр ошол маалыматтарды угуп отуруп ойлоп калам, бизде өзүбүздүн аялдарыбызга дагы мисалы төрөтканаларда мынчалык шарт түзүлбөсө керек деп. Мына жерде дагы панда уктап атат, тиги жерде. Мына жерде. Ошону сүрөткө тартабыз деп мына ушунча адам телефонун көтөрүп
ушул терезеден акмалап турушат. Негизи бир кызык нерсе бар экен. Ошону айтып берейин эми. Негизи ушул панда жөнүндө айтып атканда, ушул парк жөнүндө, ушул шаардын жашылдыгы жөнүндө айтып атканда бир табигый бир жагдай бар экен. Ошону айтпай кетсек болбос. Мындай экен. Көрсө бул Сичуан өзү ушул өрөөн өзү аябай ысык, ошол эле маалда аябай нымдуу экен. Ошон үчүн мынага окшогон камыштар кой десең болбой эле өсө берет экен. Аябай жашыл экен. Муну токтотуп болбойт экен. Анан ошодон улам бул жер ушунчалык жашыл экен. Анан баягы пандалардын ушул жерди мекендеп калганы бул кокусунан эмес экен көрсө. Анан дагы бир жагдай, мисалы биз кыргыздар көбүнчө ошол борбор азиялыктар Кытайга келгенде эле булар нан жебейт, нан таппадым, жүдөдүм деп калабыз. Көрсө буларда будай өспөйт экен. Ушунчалык нымдуу экен, будай өспөйт экен. Ага караганда күрүч жакшы өсөт экен. Ошон үчүн булардын көп тамактары ошол күрүч менен байланышкан, күрүч кошулган болуп чыгат экен. Анан калемпирди жеген дагы ушул нымдуу климатта жанагы туберкулез болбосун деп, ошо туберкулезге каршы аябай адамдар ошол ачуу менен, калемпир менен туберкулезден сактанышат экен. Бул табигый нерсе экен. Анан биз кээде отуруп ойлонобуз да, эмнеге булар ачууну жей беришет, эмнеге булар нан жейбейт дейбиз. Бирок көрсө ушундай бир кадимкидей мыйзам ченемдүү жооптор бар экен. Кытайдын бирок бардык жери мындай эмес албетте. Кээ бир жерлер, мисалы кечээ көргөзүп бердим, мына Кашкар, Үрүмчү, наркы Ак Суу тараптар ушу бозоргон чаң болуп эле жатат. Ал жерди карасаң, мисалы 1 километрден наркы жагы көрүнбөйт. 1-2 километр жерге чейин көрүнөт, ал жагы бозоруп көрүнбөйт. Эмнеге? Ал түтүн эмес экен, ал кадимки чаң экен. Көрсө бул жактагы Кытайдын ошол континенттин ортосунда ошол бир чаңдуу чөл бар экен. Ошо бир аз жыл жүргөндө эле ал керек болсо ошо Кыргызстандын мынау алайкуу өзгөнүнө чейин, мынау Каракулча өрөөнүн бүт ошентип бир жазда, күздө бир жолу каптап турат экен. Азыр эми ошодон сактанабыз деп, ошол чаңдан сактанабыз деп Кытай өкмөтү азыр бүтүндөй ошол Ак Суу өрөөнүн ошол жанагы чөлдү ортосундагы, андан сырткары жанагы Кашкарды, Үрүмчүнү, Улуучат, ошого окшогон ошол батыш тарабын аябай ушул жашылдандырганга көп акча коротуп атыптыр. Ченду шаары бул панданын шаары экен. Ушул пандасы менен бүт Кытайга эле эмес, дүйнөгө сыймыктанат экен. Азыр ошол панданын паркына келдик. Паркы кандай экенин толук айтып бергенге аракет кыламын. Азыр буга күнүнө 10 000 эмес, 100 000 эмес, бир күндө 300 000ге чейин турист келет экен. Ар бир туристтин билетинин баасы биздин кыргыз сомуна алганда 750 сомдон экен.